Ал эми бизде таң эрте конокто ким десеңиз кесиптеш тааныштырайлы. Келиңиз Таң эрте убакытта бардык көрөрмандарды чакырабыз. Экранга көңүл буруңуздар. Таң эрте бизде конокто ким десеңиздер маданияттын мыкты кызматкери. Жана ошондой эле той чөйрөсүндө жар-жарчы, ырчы дегеле азыркы учурда кыргыз эстрадасына бир чоң орду менен акырындык менен ордун таап келе атат десем болот. Ким десеңиздер Чынара Түркменова эжекебиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыз менен. Кандай келдиңиз? Жакшы, сонун. Келиңизчи алгач эле кыргыз элибиз менен амандашып алайлы, андан ары маегибизди акырын улайлы. Жалпы кыргыз элиме салам жолдойм. Ошол таңды сиздер менен жана ошол кыргыз элим менен тосуп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Бул дагы болсо бир күтүлбөгөн таң десем да болот. Бул мындайча айтканда баягы таңды күндө жумушка барып тособуз да, же болбосо туруп дегенде, ал эми бүгүнкү күндү сиздер менен тосуп атканыма абдан кубанычтамын. Биз да кубанычтабыз. Өтө кубанычтабыз. Чынара эжеке, келиңиз алгач эле суроону ушундан баштайлычы. Таң сыры берүүсүндө ушундай сурообуз бар. Дайыма таң эрте турасызбы? Анткени бул сиздерге аябай тиешелүү. Анткени ырчылар негизи эле таң эрте саат 11-12 турат эмеспизби? Мен негизи аябай ушул суроону кээде ырчыларга да күлүп айтып калам. Негизи чыныгы ырчы түштө турат болуш керек обед убагында депчи. Себеп дегенде менин баягы кошумча жумушум болгондуктан эртең менен таң эрте турганга туура келет. Демек биз сизди бүгүн кыйнаган жок экенбиз да. Таң эрте уйкуңузду бузуп, негизи эле жана көп конокторубуз баягы таң эрте уйкусураап келип калат го. Чынара эженин көзүнөн деле көрүнүп турат. Ушундай бир сонун энергияда, сонун дем күчтө деги эле биздин таң көнүгүүнү жасап келгендей көрүнүп турат десем болот. Чынара эжеке менен алгач таанышардан мурда, Чынара эжеке менен алгач маектешерден мурда кесиптеш. Келиңиз, Чынара эжекебиздин бир клиби бар, жаңы презентация биздин 7 каналдан алгач кылардан болуп келип жатат. Келиңиздер көрөрмандар, ошол клипти көрүп келели да, андан ары маегибизди, суроолорубузду берели. Албетте баягы тааныбагандар да болсо керек. Кененирээк өзүңүздү тааныштырып кетеличи. Кайсыл жердин кызы болосуз? Мен Нарын областына караштуу Актала районунун Чулукайың айылында төрөлгөм. Негизи мен кичинемен эле ушул чыгармачылыкка аралашып жүргөндүктөн башка кесипти окуп бүтсөм дагы азыркы убакта ушул чыгармачылыкты кошо алып жүргөн убагымда. Сон, керемет. Кыргызча айтканда бир ок менен эки коен атып жүргөн кез экен. Аябай сон. Азыркы заманда негизи эле убакыттын тардыгында эки жумушка жетиш кыйын болуш керек. Бирок бул туурасында азыр бир аздан кийин шашпай беребиз. Клибиңиз туурасында бир аз сүйлөшүп алайлычы. Клиптин тартылганына канча болду? Канча убакыт кетти? Эмне себептен бул өрдү тандап калдыңыз, Бул клипти тартканыбызга аз убакыт болду. Албетте биринчилерден болуп YouTube каналыма жүктөлдү, андан кийин сиздерге келди. Бул клиптин тартылышы мага ушул кыш мезгили бир башкача бир жарыктык менен жаккандыгына байланыштуу. Ушул өзүбүздүн Кооз жерден барып тарткым келди. Ошол жактан клипти тарттык. Бул ырды тандаганымдын себеби бул ыр өзүмдүн жүрөгүмдүн түпкүрүнөн орун алган ыр. Андыктан мен ушул клипти, ушул ырды ушул убакка даярдап жүргөм. Өзүнүн убактысы келди окшойт, тарттык. Деги эле бул клипти тартыш үчүн канча убакыт кетти? Бул клипти тартыш үчүн аз эле убакыт кетти. Себеп дегенде бул жерде эч кандай сюжет деле жок. Андыктан баягы бир эле адам тартылган, мындайча айтканда, оорчулугу деле болгон жок да. Негизи эле азыркы учурда ушундай оорчулугу деле жок, жанагы чыгармачылык чөйрөсүндө айрыкча ушундай го, баягы мындай илиптесип деле бир чыгарманы чыгарып койсоң аябай хит болуп кетет да, анан канчалаган мээнетти талап кылып, нар жагын карап, бер жагын карап, бир көп убакыттын ичинде чыгарган чыгармаң анча деле элге өтпөй калат негизинен, ушундай чыгармачылык чөйрөсүндө көп болот негизи ушундай нерселер. Анан бул клибиңиздин негизи баягы элдердин көз карашы, баа бергени кандай болду? Бул клиптин каарманынанбы, айтор эмнесинен билбейм, бул клибим жакшы кетип атат. Бул клип дагы аябай бир жакшы бир актер десем болот. Эми мындайча айтканда башка клиптерге деле өзүнүн салымы жок болсо дагы ошол биздин клип тарткан балдардын арты менен жакшы бир агамды тарттык. Мындайча айтканда байкемди тарттык. Ал байке жакшы тартылып берди. Балким жолдуу деп койсок болот эмеспи? Балким байке жолдуу, билбейм, клибим жакшы буюрса. Эми албетте ар бир чыгарманын аркасында көптөгөн бир оор нерсе, кандай десем, бир убакыттар талап кылынат. Ошол байкеге дагы ушул эфирден рахматымды, ыраазычылыгымды айтып кетет элем. Ошол жакка чейин барып,
бизди баягы колдогондо кандай ошол тартылып бергендиги бизге ошол колдоого жатат деп коет эмеспи. Анан ошол жака барып биздин сөзүбүздү эки кылбай тартылып берди. Жакшы, рахмат. Бул канчанчы клибиңиз? Бул менин баягы чыгармачылыкка кечирээк аралашып калдым да. Мен баягы толук түрдө клиптерди тарткандыктан менде азыркы убакта 6-чы же 7-чи клибим болуп калды. Сон Чынар эжеке келиңиз. Эртең менен бир аз маанайыңыздарды көтөрүп алганга, биздин негизи көрүүчүлөрдүн да баарын маанайын көтөрүп алганга таңкы эфир бул эмеспи кесиптеш. Анча-мынча көрүүчүлөрүбүздүн уйкусун ачып алганга десем да болот. Бул жакта турган шариктер үчөөсүндө эч кандай жазуу сөз жок. Пустой кагаз. Ошол бош кагаз эгер туш келип калса, анда кутулдуңуз. А эгер бош эмес, бир кандайдыр бир буйрук жазылып калган болсо, андан баш тарта албайсыз, аткарып бересиз кыргыз эли үчүн. Даярсызбы негизи? Макул, сиздер үчүн аракет кылабыз. Сизге кандай цвет жагат? Мага розовый цвет жагат. Розовый цвет, өзүңүз каалаган шарыңызды тандайсыз. Мен корком. Эстешим атайын ийнеден бери даярдап келген. Ооба. Мен негизи муну кармабай эле койсом, бул ичинде жүрөт. Ичинде жүрөт, ооба. Розовый цвет өзү билет экен, Балким жазуу жок, Ооба. Мен аябай корком да ушуну жаргандан. Бирок көп деле эметпейт, оо. Атайын баягы чоң кылбай эле кичине кылганбыз. Бир акырын жарып көрүңүзчү. Сон, керемет. Ачып окуңузчу. Ичинде эмне деген? Кандай тапшырма бар экен, Катуураак балким. Дел бир мырын ырдап бересизби дейт. Телефонуңуздан сөзүн билесизби, билбейсизби башын? Кызыгамын сага, кызымсылык мүнөз. Мен телефондон карасам болот. Телефондон карасаңыз болот. Ошол сөзүн сөзмө-сөз орус тилинде которуп ырдап бересиз, ал жакта ошентип жазылып турса керек. Жок, ырдап бересиз деп эле турат. Ал жакта авторго тарайт. Мен анчалык баягы которуп ырдай албайм, сөзмө-сөз. Баягы бул жерде жазылып турат, ырдап бериңиз дейт. Ошону ырдап берейин, Хорошо. Кызыгамын сага, кызыксуулук мүнөз, кызыл гүлүм сен менин. Ай, көчөдө мен көрсөм, кызганамын, сулуу селки сен менин. Ай, кечеге сенбиге сен да жүрдүң, көп кыздарды аралаш. Ай, көп жигиттер кызыктырат сенин, эчкесиндүү чын пелиң. Делбирим, ай делбирим, ай делбирим, ай делбирим, ай сенсиң менин делбирим, ай делбирим, ай делбирим. Керемет. Сон Чынар эжеке, негизи бул жерде 9 шарик бар. Бизде бүгүн 3 конок келмек. Ар бир конокко 3төн бөлгөнбүз. Дагы сизде 2 шаригиңиз бар бул жердечи. Макул. Жаргандан уже опыт алып калдыңыз болуш керек. Мен өзүм кызыл цветти жакшы көрөм. Кызыл цвет тандалсаң да. Аябай. Сон, мына кесиптешин бериңизчи. Же сиз окуп бериңизчи чачып туруп. Анткени кээ бир жерде коррупция болуп кетет экен азыр. Срочно акча керек болуп калып, бир буюмду сатыңыз. Дейт, бул жерде негизи баягы эки адамдар да келип калмак да, жалпысынан ошолорго ылайыкташтырып жазылган экен. Анда мындагыңыз, кесиптешиме сатыңызчы бир буюмду, бул жерде эмне бар экен? Биздин кружканы, өткөрүп алып экенсиз. Ал эми сиз болсо алуучу катары бир аз кадаланасызбы? Же өзүңүздүн уюлдук аппаратыңызды Келиңиз, ошондой кылбайлы, кандай дейсиз? Балким уюлдук телефонуңуздан бир номерди алып, эфирде экенин айтпай, мен ушул кружканы сатышым керек болду десек, мага эмес, баягы көрүүчүлөрүбүзгө жооп берип жаткан инсанга дагы кызыктуураак болот болсо. Сон, керемет. Кимге чаласыз? Дароо эле ким эсиңизге келет? Билбейм, эми кимге чалып көрсөм экен. Азыр өзүм байкиме чалып көрөйүнчү. Ишенген, ооба. Эметиңиз, Жок, азыр. Срочно акча керек болуп калды эле, бир кружка бар деп ошону аласызбы деп көрүңүзчү. Эч ким тура элек кой,
азыр чындыгында баягы көрүүчүлөрүбүз дагы аябай күтүп жаткан учуру болсо керек. Албетте көрүүчүлөр жана ошондой эле келиңиздер, бул жерде турган WhatsApp номерибизге жазыңыздар, биздин конокко болгон каалоо тилектериңиздерди же болбосо суроолоруңуздар болсо. Биз азыр мындай кылайлы, бир кыскача жарнамага барып келели. Ага чейин Чынар айым бир инсанды тандап берсин, Хорошо. Мына ушундай кыскача жарнамадан кийин биз дагы да болсо жанагы оюнубузду улантабыз. Ал эми Чынар эжекебиз болсо кимге чалат болду экен жана ушундай эле кызык болуп жаткан кези. Эч кимге айтып койбодуңуз? Негизи чалышым керекпи? Эми баягы эртең менен эрте тургандарды карап көрөйүн да ошого чалып көрөйүнчү. Кимге чалгандасыз? Чалып атам байкеме. Байкеңизге. Байкеңизге. Бир тууган байкеңизгеби? Аталаш байкем. Аталаш байкеңиз. Анда алат го деген ишеничтемин албетте. Болушунча жакшы. Бир кружканы 5000 сомго сатайын деп аттым эле десеңиз, кызыктуураак болсун. Алло. Алло. Да. Кандайсыз? Жакшы. Мага срочно акча керек болупчу. Телефонумду сатып аткан болчумун да. Анан сиз сатып аласызбы? Канчада атасыз? 100 000. Хорошо. Сон керемет. Рахмат, анан мен сизге байланышам. Телефонуңуздун үлгүсү кандай, Чынар эже? iPhone 14. iPhone 14 100 000ге сатып бербейли көзтүрсөз, аябай сон керемет. Дагы бир мүмкүнчүлүгүңүз калды бул жактан? Чындыгында өтө кызыктуу болду десек болот. Себебинде дароо эле алып туруп эле макул деген бул кандай баягы эң сонун байке десек болот, Эми мен дагы бир өзүм жакшы көргөн светти алайынбы? Сары цветин жакшы көрөт элем. Келиңиз анда. Сиз жакшы көргөн светтер бирок катарынан эле тапшырмалар менен чыгып атат экен. Балким сизге Жактырбаган светиңизди алып көрөсүз балким. Жок, ошону алайын. Эч нерсе жок болуп калды. Алдыңызга түштү. Алдыңызга түштү. Балки 3 таң эрте короз кыйкырганын туураңыз 3 жолу. Сон, керемет, биздин көрүүчүлөр келиңиздер. Эгер сиздердин үйүңүздөрдө короз жок болсо, анда биздин эфирибизде таң эрте сиздердин уйкуңуздарда ача турган кадимки эле жана үйлөрдө короздор болот эмес, таң эрте кыйкырып уйкуну бир аз да болсо ачып. Короз кантип кыйкырчу эле? Балким кесиптеш биринчи сиз турап көрөсүз. Сиз бир турап көрөсүз, анан сиз. Көк деп ушундай бир узун кыйкырат негизи таң эрте кыйкырган короздор, Эми бизде баягы Чынар айымдын чындыгында назиктиги көрүнүп турат. Назик короз таң эрте элдердин жана уйкусун ачпай эле кайра уйкуга чакырып аткан корозду көрөйүнчү, анда келиңиздер. 3 жолу, 3 жолу. Кукараку. Бая кыйкырсам жок, кыйкырбай эле койсомбу деген корозго. Нидонный корозго. Келиңиз. Кукараку. Кыргыз эли үчүн эми албетте Чынар эжеке бул жөн гана оюн. Эко кетти. Жок, кетпей калды, эсеп эмес, бул жөн гана бая окшошпой калды. Бул аракет. Келтирип туруп аракет кылып койгон, репетиция деп коебуз. Кукараку. Бир кетти бирөө, Бирөө кетти. Бирок мындай окшоштуруңуз. Сиздики жана кичине депутат короздор окшошуп кетти, блатныйга короздор окшошуп кетти, кыйкырсам деп. Кукараку. Болду окшойт. Жана экөөнү бир кылып коелучу. Дагы бир жолу келтириңизчи мындай. Узун созсоңуз ошону эле. Бул аякысы ошо. Тургула деген да, бул акыркысы. Жантан бери жөн эле мындай ойготуп аттыңыз. Эми Мен ошо жөн эле койсом, мен азыр кайра уктатам. Мындай, уйкусун ачыңызчы эми мындай. Адамдар эме болуп калды эми. Жинен туруп кыйкырайынбы? Жинен туруп азыр мага неге ушундай берип атат деп турган учуруңуз да. Кукаракук. Болду. Керемет. Эсеп, албетте бул сиздин жактырган түстөрүңүз болчу. Бул түстөрдү мындан кийин жактырбайсызго деген ишеничтемин депчи. Келиңиз эми жана маекке келели кайрадан эле. Албетте бул таңкы ушундай бир аз болсо да таңкы маанайды ачканга, өзүңүздүн да уйкуңузду ачканга кичине кызыктуу оюн болду. Деги эле оюнуңуз жактыбы сизге? Оюн аябай жакты. Кимдин баягы идеясы болсо дагы аябай сонун. Чындыгында кесиптешимдин идеясы бул өтө. Демек сизге жакты. Жакты.
буюрса мындан аркы да конокторго ушундай ойноп турабыз. Таң эрте бир аз да болсо чыгармачылыктан сырткары бир аз да болсо уйкусун ачып, андан келиңиз чыгармачылыгыңызга кайтайлычы экен. Акындар менен иштешесизби негизи чыгармачылыгыңызда? Албетте, жазууда, албетте иштешебиз. Баягы өзүңүздөр мен ушул убакка чейин да эфирлерде көп айтып келем. Өзү жаш болсо дагы баягы көптөгөн ырчылардын ырларын элге таанытып, мындайча айтканда кыргыз элинин жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып келе жаткан ырлар бул Зарлык Камбаралиев. Энимдин ырларын көбүрөөк алам. Ал эми көбүнчө баягы казак авторлорунан дагы ырларды алам. Тилекке каршы ушул жерден да бир кыстырмай деп коебу, айтып кетейин. Кече жакында эле менин YouTube каналым жабылып калды. Баягы ал жакта көптөгөн подписчиктерим, мындайча айтканда өзүмдүн ал жакта көрөрмандарым, көптөгөн клиптерим бар эле ал жакта. Анан тилекке каршы ошол баягы казак элинен биз мындайча айтканда бир тууган сыяктуу болуп жүрөбүз. Анан ырларын биз сурап ырдайбыз, кээ бир жагып калган ырларын. Анан ошондой эле мен дагы башка ырчыларга салыштырмалуу эле мен дагы бир аябай жакшы ырды алып ырдадым эле. Которуп. Сөзү өзүмө таандык болуп, ону аларга таандык болуп өзүм ырдап жүрдүм эле. Сиздер да угуп каласыздарбы билбейм. Толкун чачтарың деген бир ырды өзүм баягы которуп ырдап калдым эле. Ошол ырдын аябай көрөрман көп топтоду. Азыркы убакта тойлордо дагы көбүрөөк ошол ыр менен чыгам. Ошол ырымдын артынан мен YouTube каналымды толук түрдө жоготуп алдым десем болот. Себеп дегенде баягы мага билдирүү жөнөтүш керек эле. Тилекке каршы ошол көбүрөөк көрөрман топтогондугунан баягы кичине эмне деп коет, ичкүйдүүлүк деген нерсе бар эмеспи бизде. Ошол нерсенин арты менен ошол YouTube каналым жабылып кетти. Бирок ага карабастан буюрса дагы да болсо башка ырлар менен Мынакке сага деп туруп ошол YouTube каналыңызды жапкан чыгарманы биздин көрүүчүлөргө бир куплет таң эрте уйкусун ачып аткарып берип коюңузчу жекем. Чындыгында эң сонун чыгарма. Мен Мынакке сага деп туруп, ооба, мен деле уккам негизи жана YouTube каналын жапканымда өчүн алып алсын деп атпайбы деп. Көрдүм мен сенин караның, көңүлдү буруп жамалың, өзгөчө сенин карашың. Көңүлдү буруп карадың, толкун чачтары илген кара каштар кабагың ай, ысык оттой караганың чоктой жанарым ай. Сон, керемет. Кандай сонун таң эрте ушундай жандуу уккан чындыгында өзгөчө экен. Анан дегеле кесиптеш шашпай туруңуз. Мен эми суроом берейин деп атпаймынбы. Келиңиздерди кесиптешиме уруксат берейин. Эки тарабы болот дейт эмеспи? Албетте. Чынар жекем мен көптөн бери кат алуучусумун, байкап жүрөм. YouTube каналыңыз жабылганы менен бер жагында Instagram баракчаңызда аябай катталып көбөйүп кетти жекем. Эмне себептен улам мындай болду деп ойлойсуз депчи? Мен бул жерден мынтип айтат элем да, бир баягы эмне деп коет эле, баягы бир жагынан болбосо, экинчи жагынан Аллах Таалам берет деп коет эмеспи? Бир эшик жабылса, бир эшик ачылат. Бир эшик жабылса, экинчи эшикти албетте ачылат деген бир ошого чейин сабырдуулук деген нерсе бар эмеспи? Мен ойлойм, баягы албетте YouTube канал жабылганда аябай жан дүйнөң жаман болот экен. Мен аябай кыйналдым, аябай жаман болдум. Анан кийин эле өзүм дагы байкабай калдым. Баягы менде өзүм чогултулган подписчиктерим азыраак болчу. Анан эле бир айдын ичинде мага бир мындайча айтканда 28 миңге чукул подписчик өзү эле топтолду. Ал жакта 1,8 бир айда, бир айга жетпей көрүүчүлөр болду. Азыркы убакта дагы айтып кетейин, реклама менен иштеп жатам. Сон, демек мындайча айтканда нан таап жеп калган турбайсызбы анимациянын азыркы учурда. Анан ошол YouTube каналыңызда дегеле чындыгында жабылып кеткен бул оңой нерсе эмес. Анткени биздин азыр өзүнүн жылыңызда YouTube каналыбызды элестетип көрдүм. Ушундай менин киргизген видеолорубуз баардыгы жабылып кетсе албетте өкүнүчтүү эмеспи? Канча подписчиги бар эле, канча катталуучусу бар эле? Мен баягы ачканыма жарым жыл болуп калган. Ошол жарым жылдын ичинде мен 15 миң катталуучулар чогулттум. Ал эми ошол толкун ырым 1,5 миллион просмотр алган. Ошол эле убакта баягы биздин Гүлзина Чотонова эжекемден кийин ырдап чыккан
мен болдум окшойт. Менде да жүрөк бар. Ошол ырымдагы 2,5 миллионду топтоп калган убагы болчу. Калган ырларым буюрса миллионго жетейин деп калган клиптерим. Бирок сиздин азыркы учурда Instagram баракчаңыз аябай актив, жакшы. Катталуучулар бардыгы живой, биздин тил менен айтканда тирүү деп коебузбу, жандуу деп коебузбу? Жандуу, Анан буюрса жаңы YouTube канал ачтыңыз да кайра. Жаңы YouTube канал ачтым. Ал жакта дагы буюрса баягы эски клиптеримди кайра жаңылап клип тартып туруп киргизип атам ал жака. Себеп дегенде баягы албетте эски клипим деле бар, бирок ошол клиптерди жаңылап 2024 жаңы форматта киргизип атам. Эми бизде мындай эмеспи, бир ырды баягы эмнеге ал ырды ырдады, анан тигил ырдады деген нерселер боло берет. Бизде эгерде жүрөгүбүздөн орун алган ыр болсо, эмнеге болбойт, болот ырдасак. Ушул эле убакта бизде жанагы менде да жүрөк бар, бул ыр аябай кетип атат эмеспи? Ошондой эле толкундагы ошол сыяктуу болуп кетти окшойт. Сонун керемет. Жана макалды бир аз котороюн. YouTube мени муштаса мен кайра турдум деген эме бар го кыргыз тилинде. Турмуш мени муштаса мен кайра бир жолу турам дегендечи. Кайрадан чыңалып, кайрадан бел байлап чыгарманчылыкка мындай каттуураак, андан да каттуураак иштеп баштапсыз да буюрса. Анан ошо YouTube каналыңыздын жабылганын бирден бир себеби жана авторский болдубу, жана уруксатсыз ырды которгонуңуз болду. Эми буюрса мындан ары уруксат менен ырдап жүрөсүз да. Эми баягы уруксат берет экен да, бул жерде уруксат берилет, бирок кандайдыр моментте эгерде ага көрүүчүлөр азыраак болуп бараткан убакта, балким ыр мен жакта көбүрөөк болуп, себеби казак элинен да көбүрөөк мага немелер катталуучулар болду да. Балким ошол жака көбүрөөк тарап кетсе керек. Менин баягы кыска видеолорумчу ошонун арты менен эле жабылып калды. Эми бул негизи айтылат эмеспи? Өмүр кыска деп. Сен канча миң ырчы бол, миң жазуучу бол, сенин ырларың өлсөң деле ар ким тебелеп тепсеп ырдай берет. Бул жерде адамгерчилик сапат бийигирээк болуш керек. Баягы сен анын алдынан өтүнүп суранып алгандан кийин ошол сөзгө эркек болгондой туруш керек. Деп баса белгилей кетесиз. Баса белгилеп. Сонун керемет. Чынар эже ушул жана эле сөзүңүзгө отурлай суроо бергим келип турат. Жана сен чыгармаң сен өлгөндөн кийин да тебелеп тепсеп ырдай берет деп атпайсызбы? Негизи эле ар бир ырчы баягы өзү бул дүйнөдөн өтүп кетсе да ыры калышын каалайт эмеспи? Баягы ырдын кийинкилери да мисалы үчүн азыркы эле жана Ырысбай Абдыкадыровдун ырларын жаңылап ырдап чыгып атат жаштарыбыз. Канчалаган өтүп кеткен ырчылардын баягы ырларын жаңылап ырлары дагы деле тирүү десем болот да. Ар бир ырчы эле ушул нерсени кыялданса керек. Менин ырым бир түбөлүккө кала турган, тарыхта кала турган ыр болсо экен деп. Албетте, мен ушуну айтайын деп атпаймынбы? Бул мисалы эгер казак элинин ыры Кыргызстанда ырдалып жатса, бул кубанычтуу нерсе деп ойлойм да. Наоборот, ал өзүн көтөрүш керек эле. Менин ырым башка немеде да ырдалып атат депчи. Мисалы менин ырым казак элинде ырдала турган болсо, мен аябай кубанат элем да. Балким менин ырым ушул жака өттү деген сыяктуучу. Бул нерсе менен эч качан мындай нерселерди кылбаш керек. Мен баягы кийинкилерге да айтып кетип атпаймынбы? Бул баягы баса белгилепчи. Бул ырды бериш керек. Баягы кең пейилдүүлүктүн аркасында дагы көптөгөн нерселер болот да негизи. Жана Бекбурбиев агабыздын жакында эле бир эмесин интервьюсун берген маегин көрүп калдым эле. Бул ыр дейт, мен чыгаргандан кийин бул өзүнүн жашоосу бар дейт. Жана Делбирим, Эркинай ошол эле чыгармаларын айтпадыбы? Мунун Делбирим өзүнчө бир жашоосу бар. Мындайча айтканда бир балам болот. Ага мен кийлигишпейм. Аны чыгаргандан кийин мен дагы көрүүчү, угуучулардын катарын толуктап калам. Аны ким ырдаса деле мен каршы эмесмин. Ким кандай эмеде түрдө ырдап чыкса деле мен каршы эмесмин деп айтпадыбы? Негизи эле жана ошол чыгармаларды сиз да өзүңүздүн чыгармаларыңызды, автордук чыгармаларыңызды кызганбайсызбы? Чыгармаларым бар. Жок, мен кызганбайм. Наоборот, берем. Ушуну ырдап көрсөң, мисалы да, мен даже готовый жанагы минусовкасынан бери берем ырда. Эгер жакса ырда. Салымыңызды кошосуз. Салымымды кошом. Себеби сенин ырыңды бирөө ырдаса, анан балким сенден дагы жакшы ырдап калат. Кийинки муундар балким ушундай болуп кете берет да. Мен буга каршы эмесмин, мен колдойм. Сонун керемет. Анан азыркы учурда баягы суроомо кайра келе берейин кесиптеш. Жана тарыхта кала турган ыр деп калбадымбы? Тарыхта калыш үчүн ал ырдын биринчи орунда сөзүнө маани бериш керек. Экинчи орунда жанагы музыкасына дейбизби? Негизи эле баягы ыр бардык жагынан төп келгенде элдин жүрөгүнө сиңип, бул кийин да ырдалып кете бере турган чыгармалар болот да. Ошондой өзүңүздүн оюңузда, ырларыңыздын катарыңызда, альбомуңуздун катарында барбы ошондой бир чыгарма? Ушул калат го буйруса деген бир. Балким өзүңүзгө аябай жаккан чыгармаңыз. Ошол нерсени ойлоно элек экенмин. Азырынча өзүмдө калып атат. Балким эгер өзүңдө калат, өзүңдүн жүрөгүңдөн орун алган ыр болсо,
анда ал элдин да жүрөгүнөн орун алат деген бир ишеничим бар да. Сиз чыгарманы дегеле ырды тандап жатканда эмнесине көбүрөөк басым жасайсыз? Сөзүнө басым жасайсыз. Сөзүнө басым жасайм деп жөн эле өтүп кетпеди кесиптеш. Сиз эми ойгондуңузбу депчи. Анан Чынар эжеке мындай суроо берейинчи, сиз ырчы катарычы. Ырчы деген негизи кандай болуш керек сиздин көз карашыңыз боюнча? Ырчы деген адам. Ырчы деген адам ырчы болуш керек. Мүнөзү, өзүн алып алып жүрүшү дегеле. Бул ырчы болгондон кийин эл алдында жүрөсүң да, элдин көзүндө, көзөмөлүндө өзүнүн ордун билиш керек. Сылыгыраак болуш керек деп ойлойм. Адамгерчилик сапат жогорураак болуш керек деп ойлойм. Анан дагы таланттуу болуш керек. Талант сөзсүз түрдө керек. Талант сөзсүз түрдө керек. Анан ар бир жерде мисалы көпчүлүк ырчыларды карап турсаң, баягы жандуу үнгө көбүрөөк басым жасабайт. Анан кээде баягы тойлордо болот, жандуу ырдаганга туура келип калат, суранып калат кээ бир той ээлеричи. Ошол убакта жок дебей, ошол ырга даяр болуп ырдап бергенге аракет кылыш керек да. Анан кээ бир учурда ошол ырчы катары эле жандуу үн менен суранып калат деп атпайсызбы? Баягы өзүңүздүн көңүлүңүзгө жакпай калган адамдар болсо, же болбосо бир туура эмес жерге барып калсаңыз, той топурда, же болбосо бир ушундай кыжырыңызды келтирген кишилер келип алып, Чынара, ырдап берчи деп эле суранып калат го. Болчу, ырдап берчи дегенде мындай, жок тамагым ооруп атты эле деп мындай. Жок, мен андай кылбайм. Мен үчүн баары бирдей. Болду эле? Жок. Андай учурлар болгон, бирок мен ал адамдарды эч качан бөлө албайм да. Балким ал чыныгы өзүнүн мүнөзү ошондой. Аларды бирдей алыш керек. Туура кабыл алыш керек. Ооба. Керемет сон. Анан азыркы учурда мына алдыда буйруса кандай чыгармаларды күтсөк болот сизден? Кайсы ырды которуп чыгайын деп атасыз деп. Анткени жана баса белгилей кетпедиңиз беле? Менен деп. Мен жакында буйруса бир 2 клипти ойлонуштуруп атам, бирок ошого жараша ырды. Себеп дегенде мен жакында жаңы бир 2 ыр чыгарам, буйруса ошону бир элдин жүрөгүнөн орун аябай ала тургандай бир клипке аракет кылып атам. Буйруса 2024. Демек жакынкы арада жаңы чыгармаларды, жаңы клиптерди күтсөк болот экен, э? Эч кимдикин которбойм, авторский өзүмдүкү. Болду, токтоттум дейсизби? Сон керемет. Эми кайра берки жакка келейик. Байкап атасыз, мен сизди 3 линиядан алып кеттим, бай аралаштырыпчы. Анткени бир линиядан алып кетсең бат эле жооптор табыла берет да, аралаштырганда таппай калат эмеспи негизи эле. Анан жана эмени сурайын деп аткам да. Ырчы деген өзүнүн алып жүрүшү түз болуш керек, кичпейил болуш керек дейсиз. Анан ошондой эле мүнөзүн жанагы сылык болуш керек деп атпайсызбы? Анан ырчы деген адамды эми бардык эле билебиз да, жана той топур барганда деле сизди деле ошентип жүдөтө берсе керек. Нары тартып бери тартып калат, анан кээ бир учурда бир кычыры келип, катуу сүйлөп алган учур болот, же болбосо негизи эле жана мындай жаңы чыгып келе жаткан ырчылар бир аз эле бир ыры жана сиздикинде болуп 1-2 миллион просмотр болсо, же болбосо түбүнөн бир жылдыз оорусу менен дейсизби, кесиптеш, ооруп калат. Инстаграм баракчасына бат эле бир менеджерди кое калат, ушундай бир ушуларга негизи эле көз карашыңыз кандай? Балким сиз дагы жылдыз оорусу менен убагында ооругансыз. Мен жылдыз оорусу менен оорудум, ооруган жокмун, балким мени сыртымдан көрүп жүргөндөр айтышы мүмкүн. Өтө сонун жооп. Өзүм билбейт экенмин ал нерсемди, бирок баягы өзүңдүн тарбияңан деп коет эмеспи? Канчалык бийик болсоң дагы баягы элдин катарында жүргөнгө аракет кылам. Ооба, менде да менеджер иштейт. Себеп дегенде ар бир эле чалууларга жооп бере албай каласың. Мисалы, баягы тойдун сезону убакта көп чалуулар болот. Ошол убакта мен өзүмдүн да кошумча жумушум бар деп атпайм, ал жака ал нерсени аралаштырбашым керек. Ошого байланыштуу мен өзүмдүн баягы жардамчы кызым менен аракет кылам. Суроону нарактан айландырып, тамай өзүнө түшүп калган турбайбы Чынар эженин? Негизи эле азыркы учурда менеджер демек бул баягы той кызматтарында керек болот экен да, ар бир элдерчиге. Албетте. Анткени заказдар көп той сезондо. Ооба. Ошон үчүн эле чайлайсыздар. Ооба, анан дагы ал баягы кээде сен жетишпей калган Инстаграм баракчаңды күн сайын жакшы бир ошого иштетип. Негизи эле ушул Инстаграм баракчаңызда өзүңүз отурасызбы же менеджер колдонуп дайымы? Экөөбүздөн отурабыз. Экөөңүздөн колдонуп турасыздар. Анан жана ушул Инстаграм баракчасын азыркы учурда баягы заман талабына жараша СММщик деген бир эмелер чыгып калбадыбы? Кесиптер. Өзгөчө бир Инстаграмды айландырып берген, иштетип берген. Негизи бул Инстаграмда отурганда эле кечке бир убакытты талап кылат экен да, история тарткан, жана киргизип турган жаңылыктарды. Ошого бир өзүнчө адам шайлабаңызбы же өзүңүз эле жетишесиздерби ошо менеджер экөөңүздөрдү?
өзүбүз эле жетишебиз, көбүнчө өзүм жетишем. Себеп дегенде мага жакпаган видеолор чыгып калбаш керек. Ал жакта өзүм баягы монтаждайм, баарын жасап, анан киргизип коем. Сон анан мындай биздин бүгүнкү студиябызда жаркырата бир сонун аппак стиль менен отурат эжеке, карасаңыз, мындай көйнөктүү, анан ушул баягы дизайнерлер менен, стилдер менен негизи иштешесизби? Стилисттер мененби кесиптеш? Тууралап коңузчу, мен ушул жагына жокмун да. Жок, мен иштешпейм. Өзүңүз? Өзүмдүн көз карашым эле стилист. Өзүңүзгө жаккан кийимди кийесиз? Өзүмө жаккан кийимди, анан ошол кийим баягы элге дагы баягы мындай, кандай десем, өтө ачык кийингенди жактыра бербейм. Баягы чыгармачылыкта албетте ал тарапты да алып өтүш керек, бирок анчалыкка чейин барган мага көп жагы бербегендиктен баягы эки бир неменин ортосунда жүрөм. Көбүнчө мен баягы өзүңүздөр көргөндөй Instagram баракчамда мен тойлордо көбүрөөк болгондуктан кыргыз кийимин көбүрөөк кийем. Жар айтып калганга байланыштуу болуш керек ала. Анан негизи жана суроону берейин деп аткамда, бул жана башында айтып өтпөдүмбү, сизди тааныбагандар да болсо керек деп. Бир ушундай бирөө тааныбай калып өзүңүздү ушундай тааныштырган учур болду беле? Эй, мен Чынара Түркменовмун, мен ырчымын деген ушундай бир учурлар кездешип калат го, негизи тааныштырыш керек болуп калат го жанагы адамга. Бизде эми тааныштырганда кимге тааныштырабыз? Кээде бир ушундай болуп калат. Менден кийин балким чыгып аткан тамадалар болуп калабы, баягы жаш тамада балдар болуп калат. Анан барсаң кээде сенин атыңды атабай эле же сурабай эле жазбай элечи, ырчы кыз деп чакырып коет да. Анан ошол убакта мен элге өзүмдү тааныштырып туруп анан ырдап кеткенге аракет кылам. Ал эми көбүнчө баягы бири-бирибизди таанып эле калдык. Башка кандай десем, ал эми көчөдө же жумушта жүргөн убакта менде андай нерсе жок. Мен Чынара Түркменова дебейм. Эл катары жөн гана Чынара Түркменова. Атыңызды колдонуп кээ бир учурларда баягы иштетпейсиз көчөдө жүргөндө? Жок, андай нерсе жок. Мен Чынара Түркменовамын деген жок. Жок, андай нерсе жок менде. Жөнөкөй эле Чынара. Ооба. Сон керемет. Анан суроо барбы сизде? Же бере берейинби? Беребиз. Сон керемет кесиптешим аябай сонун жардам келиптир негизи. Чынара эжеке, ушул жанагы чыгармаларыңыздан алдыда буюрса өзүм жазам деп калбадыңызбы? Анан чыгармачыл адам негизи эле жана чыгармасына акчаны көбүрөөк жумшаганда чыгармасы жакшы чыгат эмеспи? Бирок бизде тилекке каршы Кыргызстанда ушул чыгарма чөйрөсүндөгүлөр эмнегедир акыркы учурда билбейм, той сферасына көбүрөөк кирип кетти. Бат-баттан эле ушу бир ырды которуп кечирип коесуз, кайра эле сиз жака тийип кетти. Бат-баттан эле бир ырды жаздыра калып эле той чөйрөсүнөн чыгып кетти да. Мындай чыгармачылык менен иштеген бир аз аксап калдыкпы десем жаңылышпасам керек негизи эле. Бизде мындай да, коронавирус болсо баары ооруйт да. Кыргызстан баарыбыз оорудук. Ошол сыяктуу эле чыгармачылыкта мисалы эмне ыр менен көбүрөөк таанылып кетсе, баардыгы ошол тарапка ооруп кетебиз. Балким бизде которуп ырдасак, ошол менен бизде көрүнүп кетебиз деген сыяктуучу. Бирок мен ал нерсеге кошулбайм. Мага просто баягы кээ бир мен той чөйрөсүндө көбүрөөк жүргөндүктөн элдин шаңдуураак баягы алып кеткенге аракет кылгандыктан мен ошол ырларды которгонго туура келди да. Ал эми ал ырды которгон менен мен ага клип тартып же болбосо бир чоң бир нерсе кылган жокмун. Чыгармачылыгыңызга аралаштырам деген оюңуз болгон эмес? Жок, аралаштырган деген ой жок. Болгону гана баягы тойлордо ырдаганга гана которгонмун ал ырды. Ал эми мен баягы чыгармачылыкка аралаштыра турган ырлардын баардыгы тең клип тартылат дагы. Ушундай сиздердей болгон телевиденияларга чыгарам. Сон ошол буюрса алдыда чыгармаларыңыздан ошол нерсени күтсөк болобу? Вау, мына чыныгы чыгармага иштептир Чынара эжекем деген. Буюрса, ошол чыгармага иштегенге мага көп жактан түрткү болду. Балким YouTube каналым, балким казактардын мага болгон баягы намысыма тийген бир нерсе болду окшойт менде. Ошол. Сон керемет. Негизи эле жанагы чыгармачылыгыңызга ийгилик, буюрса ошол алдыда койгон чыгармаларыңызды сөзсүз түрдө биздин Куту студиябызда жаңылап, жана ушундай эле эң алгачкылардан болуп 7 каналдан тансыр берүүсүнөн көрүүңүздөргө биз албетте салымыбызды кошобуз. Анан ошондой эле Куту студиябызга кайрадан чакырабыз. Негизи эле сиз менен дагы бир аз сүйлөшүп отурайлы дегенбиз, бирок убакыт экен, соңуна чыгып бараттыр. Таң атпай ошондой биздин элибизге бир жакшы маанай тартуулап, чыгармаларыңыз менен бир жакшы маанай тартуулап, ушундай кызыктуу оюнубузду баш тартпастан так аткарып берип, деги эле койчу короз деле болуп бергениңиз үчүн чоң рахмат эжекем негизи эле. Анда сизге эркин микрофон болсун, кыргыз элине болгон калдуу тилектериңиз. Биринчиден сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ар дайым ушул таңды биздин кыргыз элиме тартуулап, алардын көңүлүн көтөрүп жүрө бериңиздер.
ал эми кыргыз элиме аманчылык, токчулук, тынччылык жана ата энеме дагы ушул жерден салам жолдоп кетейин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ушул мендей болгон кызды чоңойтуп, өстүрүп, ушул деңгээлге жеткиргениңиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Жалпы кыргыз элим аман болуңуздар. Сон керемет дагы бир ирет ушундай жана айтып өтүбүзгө кесиптеш бизге келген ушундай адамдын адамга берген белеги бул убактысы экен да негизи эле таң эрте ушундай убактыңызды бөлүп жасанып кыргыз элинин бир таң эрте бир уйкусун ачып бир аз да болсо жакшы жаңылыктар менен бөлүшөйүн клиптеримди тартуулайын деп келип бергениңизге дагы бир ирет терең ыраазычылык билдиребиз эчкем. Бар болуңуз, чыгармачылыгыңызга ийгилик. Дагы да болсо алдыда бир маданияттын мыкты кызматкери эле эмес, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы деген наамды алышыңызга тилектешпиз. Ал эми биз болсо эфирибизди алга карай улайбыз. Албетте алдыда дагы да болсо сонун конокторубуз күтүп турат. Ал эми биздин WhatsApp номерибизди телефондоруңузга сохранить этип, бизге каалоо тилектерди же болбосо бир жакшы суроолоруңуздар болсо, суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Ал эми биз азыр бир аз жагымдуу клипке барып келели, андан ары маегибизди жана ошондой эле конокторубуз менен сиздерге тааныштырганга даярбыз.